Assalamu alaikum, salamatsızbı. Siz Desin TV YouTube kanalındasız. Atım Bakıt, men blogermin. Urmattуу menin görarmanım. Dünölük kırdaal dep koyabızbı. Geosayasat uşunçalık tak düşünүүгө bizdi muhtaç kılıp emне болуп кетет экен эртең, дагы кандай болот, дагы эмнелер бизди күтүп турат деген ушул чакта bir top мындай саясий анализдер жүрүп жатат. Ошолордун катарында биз дагы акырын өзүбүз ой пикирлерибизди билдирип келе жатабыз. Албетте дүйнө коомчулугунун ою кечээки күнү Америкалык сенатор Линдси Гремдин тажыясындагы президент Трамп менен Зеленский, ошондой эле Израилдин премьер-министри Нетаньяхунун жолугушуусу. Деги эле жакынкы чыгышта же болбосо Орус Украин аскердик аракеттер театрында жакын арада тынчтык болобу, дүйнө кандай багытта кетет деген суроолор ар бир акылы тетик адамдын мээсинде турат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бизге ошол геосаясий кырдаалдардын таасири тийбей тургандай, бизге оңтойлуу алкакты түзгөндөй бир алдамчы көз караштар болду эле. Жанакы башка жактан алып келинген товарларды Орусияга реэкспорт кылуу жана башка ушул сыяктуу. Азыр болсо согуштун же болбосо дүйнөлүк кырдаалдын терең өзгөрүшүнө туш болдук. Ошол эле мунай заттарынын каатчылыгы, ошол эле биздин жашообуздагы жөнөкөй бир ишкерлерге таасири Вальберис аркылуу көрүп атасыңар. Миңдеген биздин ишкерлерибиз ошол жерде иштейт экен. Азыр эмне кылар алапайын таппай турган чак. Мына кечээ күнү ошол сенатор Линдси Грем айтмакчы, бул киши аябай ушул Орусияга каршы аябай каттуу экономикалык санкциялардын демилгечиси болгон, ошондой мыйзамдарды көтөргөн сенатта. Ошол киши капысынан жүрөгү кармап каза болгон. Вашингтон шаарында ошол кишинин тажыясы болду, мындайча биздин сөз менен айтканда. Ошол жерге Израилдин премьер-министри да келди, Украинанын президенти да барды. Алар ошол тажыя иш-чарасына чейин жолугушту деп жатышат. Ошол маалыматтар боюнча сүйлөшөбүз. Биринчи Зеленский менен жолугушуу болду. Андан кийин 1,5 сааттан кийин эле Нетаньяху менен президент Дональд Трамп жолукту. Эми ар кимдин өз мамлекетинин кызыкчылыгына жараша маселелери менен барат. Ошондой эле кандайдыр бир дипломатиялык ийгиликтерге жетүүнү көздөйт. Балким ошондой эки жакка тең ойной турган дипломатиялык устуканды даярдаганбы, же болбосо Орус Украин согушун, же болбосо ошол Иран Америка согушун мындан дагы чоңураак дүйнөлүк деңгээлге, дүйнөлүк чоң согушка айландыруу максаты барбы? Айтор кандай болгон учурда дагы Украинанын президенти Владимир Зеленский бул жолугушууга ирандык кемени Каспий деңизинде атуу менен, ал жерде бир аскери жоокер матрос каза болуптур. Ирандын расмийлери бул боюнча өтө каттуу билдирүүлөр жасап жатат. Муну өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул деген Украинанын ошол Америка, Израиль биригип душман болуп азыр согушуп жатышкан Иранга дагы өзүнүн сес көрсөтүп, мына мен деле силер менен союздашмын дегендей месседжди бердиби, же болбосо ошондой зарылчылык болдубу? Эми украиндердин айтымына караганда булар орустар менен ирандыктар аябай кызматташып жатат. Тыкыр байланышта, менин чоң маалыматтарым бар деген көздөр менен келген эле. Чынын айтканда,
o Rusya menen geçiresler o Rusya menen İran evaktan berki beri jagı 20 arı jagı 30 andan arı da köp жылдардан беркеле өнөктөш. Муну бардыгы билет. Америка Кошмо Штаттары өздөрүнүн жанакы Starlinktери менен Украинага кандай жардам берип келатса, балким орустар деле ошондой жардам берип жаткандыр. Бул чоң ачылыш же болбосо бир дүйнөлүк деңгээлдеги бир сыр секрет болуп эсептелбейт. Мына ушундай устукан менен Зеленский мырза келди. Трамп акыркы кездери Зеленскийге аябай бир мындай жакшы мамиледе, алгач бул Путин менен жакшы болгондой сөздөрдү айтып, токтотобуз, анан сен аны угушуң керек, сен анын талаптарын аткарышың керек дегендей, керек болсо мындай күч колдонуп беребиз дегендей багытта жүрчү эле. Акыркы кездери балким ошол Украинанын жанакы дрон чабуулдарынын тиги орустардын аркы жагына чейин, ички жагына чейин кирип бараткандыктарын көрүп жатабы. Же кандайдыр бир өзүнүн бир ойлору барбы, айтор. Ошол Зеленскийге мындай жакшы мамиле кылып, мактап, адаттагыдай бир өзгөрүү бар да. Мына аны НАТОнун саммитинде Анкара шаарында болду. 7-8 июлда. Ошол саммиттен кийинки жолугушууда biz силерге Patriot абадан коргонуу системаларынын лицензиясын, ошону өзүңүздөр ошол жерде чыгара турган уруксат кагаздарын беребиз. Мындан кийин бизден сурабай өзүңөр чыгара бересиңер деп уруксат берди да. Бул эч ким күтпөгөн Чакалайдын чак түшүндөгү орустар да мындай нерсенин болушун күтпөсө керек. Эми Трамп менен кандайдыр бир деңгээлде Путин жакшы эле сүйлөшүп жүргөн. Анан эле ушундай нерселер болуп кетти да. Демек бул Трамптын оюнун канча бир пайыз өзгөргөндүгүнүн далили болуп эсептелет. Мына ушундай чакта ал албетте Зеленский мына азыркы маалыматтарга караганда ошол эле Patriot системаларынын бергиле абадан коргонуу, биз ушундай коргоно албай атабыз, анан тигиндей мындай деген талаптарын айтыптыр. Patriot системасы биз азыр дүйнөлүк кырдаалга дагы келебиз. Америка, Иран эмне болот? Patriot системалары керек болсо Американын өзүнө жетпей, айласыздан мына 13 түн бою булар түнү чабуулдар жасап жатышты Иранга. 13 түн чабуул жасап, мына 3-4 эле күн болду, чабуулдарын токтотту. Анткени Американын андан ары чабуулдуулап согуштуулантканга булардын физикалык мүмкүнчүлүктөрү аз болуп калды. Муну мен өткөнкү контентимде айттым эле. 4 жылдыздуу адмирал Сентком борбордук командачы, борбордук армиясынын командачысы адмирал Бред Купер айткан, эми мындан кийин биз натыйжага дагы жетпейбиз, токтотуш керек деп. Пентагондун коргоо, буларда согуш министрлиги деп коет. Согуш министрлигинин ошондой командачыларынын бири айтып атат. Ошол Борбор Азия мына бизди курировать этип, булар үстүртөн карап турат да, чоң державалар. Ошондой эле жакынкы чыгышты курировать эткен адмирал Бред Купер ошентип мындан аркы аскерий аракеттер натыйжасыз деп Трампка түшүндүргөндөн кийин анан алар өзүнүн тактикасын өзгөртүп, мындан кийин биз дипломатиялык сүйлөшүүлөргө барышы мүмкүн. Албетте биз жеңишке жетиштик. Алардын аскер күчтөр, абадан коргонуу күчтөрүн жок кылдык, алардын ракеталарын жок кылдык. Аларды бир нече жыл уранды байытуу программасын артка сүрдүк дегеле биз ушундай жеңишке жетиштик деген сөздөрүн айтып Трамп мактанып келе жатат. Мына билесиңер, эми Трамп деген дагы бул 90го чыгайын деген аксакал экен. Адамдын мээси башкасы, сүйлөө, речи, бүгүн сүйлөгөнүн эртең эстеп калуусу бул жаш куракка байланыштуу чыныгы физиологиялык жана психологиялык факторлордон таасир эте турган нерсе. Муну ал эмес мына 58 жаштагы менин деле азыр сүйлөгөнүм биягынан сүйлөп, бияктан алган маалыматым тиягынан эсинен чыгып калат. Ошондой дүйнөлүк державаны башкарып турган Американын соңку президенти Дональд Джей Трамптын башка адамдардан өзгөчө супер киши экендигине жеке менде ишенич деле жок. Ошентип кечээки күnkү пикири бүгүн өзгөрөт, бүгүнкү айтканын эртең эме кылат, а бул болсо дүйнөдөгү чоң хаоско алып келди. Мына мен жана Иран
Amerika azırınça İsrail'e gelbey turalı, İran, Amerika oşol kagılışının anın en demilgeçisi 28 fevralda mına şol Trump başlagan. Mına çoğ Mirşay, Merjana başkalar siyaktуу Amerikanın özünün ekspertleri aytıp жатышат. Oşol Trump aldına koygon çoğ maksatlarının biri dagы işke aşpady. Misal üçün uranды байытуу программасын токтотобуз дедилер. Уранның кайда экенин дагы таап алышкан жок. Аны толук дагы жанакындай байытылган 460 килограмм 10 атомдук бомба чыга турган запастык бөлүктөрү бар экен. Аны алышкан жок. Ракеталык программаларын, узак атуучу ракеталык программаларын жок кылабыз деди да. Аны жок кыла алышкан жок. Бийликти алмаштырып өзүбүзгө лаялдуу бийлик. Эми булар ойлогон да ушинтип бомбалап, анан Али Хаменейди жок кылып койсок эле, анан буларда революция болуп кетип, анан кийин өздөрү ушинтип эле анан бийлик биз тараптуу жанакы мурдакы шактын уулу, азыр аты эсимен чыгып турат. Ошолор келип, кыскасы саясий кырдаал өзгөрөт. Биз ушинтип эле бир оңой эле жанакы Венесуэладагыдай кылып эле алып алабыз деген ой болгон да. Анысы да ишке ашкан жок. Тескерисинче 27 февраль убагында ошол 28-не чейин Ормуз кысыгын эч ким көзөмөлдөбөсө, азыр мына Ормуз кысыгын Иран эч качан чеңгели менен чыгарбайм. Бул жерге биз жооп беребиз деп Америка канча ачылган, анан кемелериңерди өткөрө бергиле, биз кепилдик беребиз дегенине карабастан, ошондой камсыздандыруу, кепилдик, дүйнөлүк деңгээлдеги англиялык фирмалар дагы ал жерден качып, эч ким кепилдик бербей, кемелери топтолуп, өткөндө бир аз жанакы перемирие деп токтотушту эле Трамптын. Ал немеси дагы ишке ашпай калды. Кайра эле согуш болуп кетти. Кыскасы, Иран бул ушул кезге чейинки согуш аракеттеринде өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сактап калды. Ойлосоңор, Иран менен Американы салыштырып, Америка деген дүйнөлүк держава, эң дүйнөдөгү күчтүү армиясы бар деген. Каалаганын калчаган, кааласа санкцияларды салып коет, кааласа башканы. Мына азыр кыргыздар дагы мурдакыдай кире албайт. Кириш үчүн $20,000 күрөөлөрдү коюш керек экен, 15-20 миң. Мындай өтө катаал мамилелерди жасап атышат да булар. Мына ошол Америка дүйнөлүк держава, Америка согуш аракеттери эң күчтүү, согуштук техникалары күчтүү. Иран чыдады дагы. Керек болсо азыр мен мына кече күнү бир генерал Маджид ким эле? Мен азыр фамилиясын унутуп калдым, аты Маджид. Бригадалык генерал. Ошол айтты, бул биздин азыркы колдонгон куралдарыбыз бул эски мындай катардагы куралдар. Эң негизги күчтүү алыска ата турган куралдарыбызды эми чыгарабыз, эми ракеталар башталат. Биз көптөгөн жылдардан бери, көптөгөн жылдарга чозула турган согушка даярбыз. Эч качан сүйлөшүүлөргө барбайбыз. Ал Америка алдап атат. Эми Трамп айтып атпайбы? Биз менен сүйлөшүүлөргө аракет кылып атат, жүгүрүп атышат, анан мындай кылып атышат. Мен мындай бекем турам деген эле баягы шоуга айланган сөздөрүн айтып атат. Ирандын расмийлери биз эч кандай сүйлөшүүгө барбайбыз. Биз өзүбүздүн талапты коебуз. Бул жерге керек болсо Иран эле эмес, ошол жакынкы чыгыштагы Американын таасирин жок кылабыз деп атат. Американын таасири мурдакыдай болбой калды. Азыр ошол эле Сауд Аравиясына мына кече жакында эле хуситтер сок курушту. Америка сактап бере алган жок. Сауд Аравиясы азыр ошол мунай заттарын Бабелмандеп жанакы хуситтер көзөмөлдөгөн жак аркылуу, Кызыл деңиз аркылуу дүйнөгө чыгарып турушканда, эми алардын каналы дагы болду. Керек болсо алардын нефти кайра иштетүүчү заводдору дагы мына талкаланып жатат. Бул деген эгерде кырдаал бүгүн эртең жакшы жагына айланбай, дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрбөй, абал ушул бойдон курчуй бере турган болсо, жакынкы эле мына сентябрь, октябрь айларында азыркы биз 100 сом, 110 сомдон деп аткан дизель бензиндерибиз, анын жанында снегурочка, аккуу, кандай деп, лебет, мындайча айтканда вообще сонун болуп калат.
жанакы муз кыздай болупчу. Снегурочка деген кар кызбы? Анын жанында мен Снегурочкамын дегендей. Азыркы абал бул эчтеке эмес. Мындай анча-мынча бензин коюп, карапайым адамдар дагы жок дегенди иштетип турат. Бензиндин баасын билбейбиз. Анын канчага, аны базар аныктайт. Дүйнөлүк базар ошондой эле геосаясий кырдаал аныктайт анын эмесин. Америка бул жерде азыр туңгуюкка келип такалып калды. Мына ушул ноябрь айында буларда аралык шайлоосу болот. Анда эгерде Трамптын партиялаштар республикачылар жеңбей турган болсо, дүйнөлүк кырдаал дагы өзгөрөт. Бирок буга чейин, ошол убакытка чейин дүйнөлүк экономиканын ашмалтайы чыгып калса, биз керек болсо бир күн жашаш дагы кыйын болуп калат да. Мына ошондой кырдаалга кириптер кылып койду бул Трамп деген соңку Американын президенти. Эми Трамп менен Нетаньяху дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү 1,5 сааттан кийин. Нетаньяхунун эмне Трампка мындайча айтканда сунуштары, мындайча айтканда талаптары, кандай нерселер бар. Трамп Дональд Джей ошол Түркиянын Анкара шаарындагы НАТОнун саммитинде Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганды аябай сыйлай турган, анын досу экендигин, ошол Реджеп Тайып Эрдоган гана ошол саммит өткөрүп жаткандыгы үчүн киелгендигин баса белгилеген. Ошондой эле F-35-36 деген жанакы эң заманбап учактарын чыгарууга уруксат беребиз деди да. Бул жерде бул Израилдин улуттук кызыкчылыгына каршы келе турган. Ал Израиль менен Түркиянын мамилесин билесиңер. Бул абдан Израиль буга каршы, бирок Трамп ага уруксат берди. Мындай сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол багытта кетип атат. Бул биринчиден пикир келишпестик. Экинчи пикир келишпестиктер, үчүнчү калган экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктерди айталы. Бир аз союздаштыгын жакшы билесиңер. Булар баардык жалпы душманы Иран болуп турат. Мындай жагынан каршылаш жактарынан алганда, акыркы эле ошол Израилдин каналдарынын расмий ошол медиа каналдарынын айтымына караганда, алар түштүк Американын президенти айтып атат, түштүк Ливандан чыгып кет, Голан высоталарынан чыккыла. Дагы бир топ ушундай талаптарды коюп атат да. Бул нерсе Иран үчүн, Израиль үчүн аябай мындай, алардын максаты ошол Голан высоталары менен Сириянын жарымын ээлеп алуу, Ливандан таасирин күч алдырып, ал жактан таасир кылып, Ливандын расмийлери менен мамиле түзүп, тиги Хезбаллахты жок кылуу, андай мындай иши кылып, булардын каршылаш туура келбеген ойлору дагы бар да. Мына ошолордун негизинде сүйлөшөбүз деп атат. Булар өзү президент болгондон бери 8 жолу жолугушуптур. Ал эми могу Иран, Америка же болбосо ошол Израиль окуяларынан кийинки биринчи жолугуш экен да. Бул дагы аябай бир мындай дүйнөлүк кырдаал өзгөрүп кетердин алдындагы жолугуш да. Жакын арада азыр Израилде парламентине шайлоо болот, башка болот. Ал жерде Биньямин Нетаньяхунун командасы өтпөй турган болсо, бул деле бийлиги менен коштошуп кетиши толук ыктымал да. Азыр булар бардыгы өздөрүнүн тагдырын чече турган кадамдарды жасай турган жоопкерчиликтүү өтө бир ушундай учурда турат. Бул бардык президенттер үчүн, эми президенттер болобу, премьерлер болобу, кандайдыр бир мөөнөтү болот экен. Мына бизди деле алалы, мына биздин ички кырдаалыбыз деле аябай мактанаарлык эмес. Кээ бири мындай, кээ бири тигиндей деп ойлонуп жатат. Мына ушундай ченде ошол бийлик башындагылар өтө чечкиндүү, туура кадамдарды ташташ керек да. Ошентип дүйнөлүк кырдаал ошол Нетаньяху, Зеленский, Трамптын жолугушуулары бул азыркы бир мындай же ары же бери боло турган тирешүүлөрдүн апогеясына жетердин алдында бир точка калгандагы жолугушуу болду да. Бул жерде дүйнөлүк аябай чоң карама каршылыктар бар. Мисалы үчүн ошол
жакынкы чыгыштагы эң бай мамлекеттердин бири. Мына бизге дагы канча жанакындай бейбечаралар үчүн айылдарды салган, тигиндей мындай кылган Сауд Аравиясы бар, ажы сапарына ошол жака барабыз. Ошол Сауд Аравиясына дагы хуситтер, жана айтып кеттим, нефти кайра иштетүүчү заводдорун жаргандан кийин Сауд Аравиясы да көптөн бери бир тилек кылып жүрөт. Өздөрүнүн ядролук куралга же болбосо ядролук бир мындай механизмдерди, ошол эле электр станцияларын жана башкаларды иштетүү боюнча сунуш. Азыр Америка ошолорго дагы ошондой биз ядролук ушул уран байытуунун технологиясын үйрөтөбүз, бирок тынчтык багытында болсун деген уруксатты берип жатат. Бул деген дагы бир аз жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө Израилден башка жакта ядролук курал жок. Иран мына жасайм деп турат. Эгерде Сауд Аравиясы жасап кала турган болсо, бул дагы чоң атаандаштык, чоң бир, андан кийин Германия чыгышы мүмкүн, андан кийин Япония чыгышы мүмкүн. Анткени бул Германия, Япониядагы окумуштуулар бул ядролук куралды чыгарууга кыпындай гана кадамы калган. Булар ага чейинки этаптардын баарын атомду кантип ошол жасайт, уранды кантип байытат, баардык технологияларга булардын окумуштууларынын башы мындайча айтканда жетет да. Кыскасы булар дагы эртең ушундай ядролук державага айланып кетишибиз мүмкүн деген аябай кырдаал дагы курчуйт да. Ушул тапта мына азыр Америка Сауд Аравиясына уруксатын берип жатат. Эмне себептен Трамп айтып атат, Сауд Аравиясы жанакы өткөндө казактар кошулган Авраамов келишимдерине кошулбай турушат. Анткени алардын бир топ талаптары бар. Сауд Аравиясы бул суннит мусулмандар, билесиңер. Палестинага эркиндик берип, Палестина мамлекет дегенди пайда кылмайынча биз Израиль менен эч кандай Авраамов келишимдерине барбайбыз. Анан мындай деп, Трамптын эң негизги бир дүйнөлүк өзүнүн миссиясы деп айтылган ушул Авраамов келишимин мурунку президенттик мөөнөтүндө кылган ошого адамдарды кошуп, мына ушул эле кошуна Казакстан деле кошулду. Ошого Сауд Аравиясын кошуу. Сауд Аравиясы ал өтө өзүнүн позициясында канча Америка менен союздаш, өнөктөш болгондугуна карабастан ошол Палестина мамлекетин жаратмайынча, ал жерде тынчтык болмоюнча деген бекем, биз кошулбайбыз деген бекем позицияны кармайт. Эми Трамп ойлоп жатышы мүмкүн, биз ошол ядролук технологияларды иштей турган нерсени уруксатты ошолорго берсек, ошол технологияларды берсек, балким биздин талапка дагы көнүп калышы мүмкүн да. Эч кандай көнбөсө керек деп ойлойбуз. Кантип эле ошол өзүнүн бир тууганы дагы башка бир арабтардын ошондой геноцидке кабылып, талкаланып неме болуп турганына ошол эле Сауд Аравиясы бул кадамга барбайт деген менде деле кандайдыр бир ишеним бар да. Кыскасы ошентип Сауд Аравиясына аны беребиз деп жатат. Каршылаш тараптар ошол эле Израиль дагы буга өтө каршы. Израиль ошондой эле F-35 учактарынын берилишине каршы. Мына ошол нерселердин баардыгы ошол кечеги күnkү жолугушууда толук сүйлөшүлдү деген ишенимдебиз. Эми анын аки чүкүлөрүнө чейин бизге окшогон мындай маалыматты таратуучулар билбейт экенбиз. Буюрса ал нерселерге дагы көбүрөөк аракеттенсек жетип калаттырбыз. Иши кылып дүйнөлүк кырдаал өтө оор. Эгерде жакшы жагына чечилбей турган болсо, бул эртеге ошондой бензиндин, башканын, азык заттардын өтө кымбатташына алып келет. Эми сөздүн аягында Орус Украина, Зеленскийдин жанакы саясаты эмне себептен тиги Ирандын кораблин атты, мен аны айттым, ушул экөөнө тең бирден устукан болсун деп Иранга дагы, Америкага дагы жага турган жагымдуу нерсени кылайын деди. Бул дүйнөлүк тирешүүлөргө алып келе турган өтө опурталдуу кадам. Бул саясатчы эмес, бул кечеги күnkү комик артист азыр саясатка келип алып ушундай комедия эмес, трагедияны, дүйнөлүк трагедияларды жасап жаткан өтө кандай деп койсок экен, өтө медийный, өтө өзүн жакшы көрсөткөн, өтө белгилүү болгусу келген,
керек болса şu tarıhta kargısı gelip жатқан, ошол эле учурда коррупцияга белчесинен баткан, мунун жакынкы айланасындагылардын бардыгы коррупцияга күнөөлөнүшүп, алды Израилге, арты түрмөдө иши кылып, дүйнөлүк коомчулукта өтө эле жакшы ишеним жок. Мына бул Каспий деңизинин айланасында Иран, Түркмения, Казакстан, Орусия мына ушул мамлекеттер турса, ошол жака дагы азыр дрондорун учуруп, жанакы ал корабль, ал соңку гана окуясы буга чейин КТК деп коет, жанакы Каспийская торгово-промышленная корпорация болуш керек. Же консервиум ушундай бир мындай баягы консорциум болуш керек. Кечиресиздер, мен эми андай нерселерди неме кылбаган үчүн консорциум деп коебу. Ошол мындайча айтканда Каспий соода өндүрүш консорциуму КТК деп коет. Ошол куур аркылуу, ошол жол аркылуу Казакстандын нефтиси, Казакстандын мунайлары Европа мамлекеттерине кетип турган. Европа мамлекеттеринин ичиндеги эң бир ушул англосакстардын, ошол эле Англия, ошол эле Американын миллиардерлеринин акциясы жайланышкан Chevron компаниясынын дагы мындайча айтканда ошолор алат, ошол куур аркылуу, мындайча айтканда ошолордун экономикасына дагы бул жанакы Идрис Исаков айтмакчы гэлдир сок курду да. Бул деген ал дүйнөлүк коомчулук, ой молодец Зеленский, сен кыйынсың, сен Европанын сактоочусуң деген эле сөз эмес. Бул деген чоң дүйнөлүк деңгээлдеги Chevron сыяктуу компанияларга соктурду. Бул өзүм билген, өзүм билдим. Мына Трамп кандай кылып эч кимге кеңешпей эле кыла берсе, бул деле ойлонбой эле оюна келген нерселерди кыла берет экен. Ошондой кабыл алган тараптар дагы бар да. Бул деген эртеңки күnkү Украинадагы шайлоодо Зеленскийдин өтүшү толук эле мүмкүн эмес. Анткени дүйнөлүк ошондой чоң корпорациялар зыян тартып атат. Мына Орусиядан нефтисин алып жаткан, газдарын алып жаткан түндүк кууру, анын беркилери бардыгын талкаланган. Мына ушулардын бардыгына ушул ортодо турган Украина. Мен НАТОго кошулам, мен батышка кошулам деп, мына биздин дагы көз караштарыбыз ар түрдүү. Албетте көбү ошол Украина, Зеленский молодец деп айтышат. Кээ бири башкача сүйлөйт. Биз мындай бир тарапты жакшы, бир тарапты мыкты кылып атат дебейбиз. Анткени эки тараптан тең кетип атат. Бирок көбүрөөк демилге кылган, тынч эле жатпай батыштын ошол Түндүк Атлантика келишими уюмуна кошулам деген, Еврошеркетке кошулам деген, албетте орустардын улуттук кызыкчылыктарына бир топ каршылык келген кыймыл аракети менен жүргүзгөн саясаты менен Зеленскийдин деле көп бир туура эмес жактары бар да. Эми кандай болгон учурда дагы биз тынчтык болушун каалайт элек, тезирээк ушул апат учурлардан чыгып кетүүнү каалайт элек. Биздин мамлекетибиз ушул геосаясий кырдаалдан өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасына келе турган болсок, абдан бир мындай жоопкерчиликтүү учурда турабыз биз деле. Анткени ошол мына бүгүн эртең кырдаал оордой турган болсо, нефти продукциялары кымбаттап кетиши мүмкүн. Нефти продукциялары кымбаттап эле кетпей, айыл чарбага керектүү ошол эле Ирандан карбамид, жанагы жер семирткичтер чыгат экен. Ал жагынан дагы дүйнөлүк баа бул боюнча көтөрүлө турган болсо, мына азыр эле быйыл эле ошол эле жер семирткичтер 2 эсе кымбат. Бул деген азык түлүк коопсуздугубузга таасир этиши мүмкүн. Бул деген эртеге шайлоо, кандайдыр бир тараптар ушул дүйнөлүк кырдаалдын биздин экономикага болгон таасирлерин азыркы бийликтин минусу катары көрсөтүп, аны пайдаланып кетиши мүмкүн. Айтор туура жыйынтыкты чыгарып, ааламда эмне болуп атат? Кантишибиз керек? Кандай болуп экономияга? Анан мына азыр ноябрь, тоябрь деп коет, күздө тойлор башталат. Ошол нерселерде бир мындай экономдуу болуп, жанакы кичине менин иштей турган бөлүгүн иштетип жашашыбыз керек. Урматтуу достор, саламатта калыңыздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Албетте сиздин колдогонуңуз бул лайк басканыңыз жана бөлүшүп койгондугуңуз.
Salamatda kalыңız, anda biz barıpındayla tık etirgizip öçürüz koyuz. Keyinki efkillerge çeyin. Bizde aparatura mıktı, sapattu. Şunday berүүлөрdü dayardayız. Jakın karada ülkön sayasatçılar menen balkim podcastlardı kılıp kalattırırız. Azırınça men mına süйлöşүүлөрdü жүрgüzüp jatam. Buyursa bari wow bolat. Bizdin kanalda. Salamatda kalыңız.